يا رسول الله يا غالي فرحة الدنيا بميلادك نورت فيك الليالي لما بالخير جه معادك كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر ليها رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك يا حبيب الله يا حبيب الله محمد يا رسول الله يا ابن عبد الله يا رسول Пайгамбарыбызга салам жана салаваттары улана берсин. Жан дүйнөбүз бай болуп, жакшы иштердин эшиги дайым ачык болсун. Аллахым күбөлүгүздү кабыл кылып, пайгамбарыбыздын кылган эмгеги адамзат тарыхындагы эң чоң бурулуштардын бири болду. Ал аркылуу жиберилген акыйкатты канчалаган кишилер четке какты. Канчалаган коом моюн сунса, канчасы зулумдук кылды. Ошентип Курайыштар Абу Талиб Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды колдоорун билишкен соң, ага мурдагыдан башкача мамиле кылып калышты. Эй, Абу Талиб. Алаңдын баласынын артында сен турбайсыңбы? Ал менин уулум. Мен тирүү турганымда ага эч ким зыян жеткире албайт. Эй, Абул Хакам. Бирок биз кудайларыбызга кылган акаратын карап тура албайбыз. Силер ар кандай аракетиңер менен касташууга себеп жарап жатпайсыңарбы? Эй, Абу Талиб. Мухаммаддын Кудай жалгыз Аллах дегени, биздин Кудайга кылган акараты. Биз ага сабыр кыла албайбыз. Ага жеткир, мурдагы эле абалда жүрө берсин. Келгиле. Сатып алгыла. Сонун кудайлар бар. Сатып алгыла. Ажылык мезгили да жакындап калды. Келгиле. Алгыла. Кудайлардан алгыла. Бул Кудай канча турат? 3 эле дирхамга берем. Жок. Бул 1 дирхамдан да ашыкчак өтпөйт. Мурдагы сезонда эле ушул сыяктуу айкелди 1 дирхамга сатып алган элем. Эч пайдасы тийбей эле чаңбасы үйдө турду. Ой, Кудайдын каары тигер. Тур жогал. Ары кет. Сенин кесепетиңден биз да Кудайлардын каарына калабыз. Жок. Кудайлардын каарына калгым келбейт. Абу Талиб менен Мухаммадты кантсек экен? Эгер аларды өлтүрсөк, чоң согуштун чыгышы турган кеп. Эгер үн катсак, күндөн күнгө аларды ээрчигендей көбөйүп баратат. Абу Суфьян, сенин оюң кандай? Чындыгында Мухаммад бул менен бийди, ак менен караны тең кылган дин алып келди. Балекет алгыр, кыздарды өлтүрбөгүлө. Өзүңөрдүн жаныңарды кыйбагыла дейтей. Мага бир ой келди. Ага Абу Талиб да ыраазы болот. Ал эмне ой болду экен Ибн Мугыйра? Мени менен жүрсөңөр билип аласыңар.
Абу Талиб, сага Курайштын эң сулуу жана эң мыкты жигити Умар бин Валид менен келдик. Бул жигитти алда бизге Мухаммадты тапшыр. Ата бабаларыбыз карманып келген дин бузарды бизге бер. Ата менен баланы ажыратканды бизге бер. Балаңарды мага тарбиялап беришим үчүн берип жатасыңарбы? Кайдагы тарбия? Ордуна Мухаммадты алабыз. Эмне? Баламды өлтүрүшүңөр үчүн колуңарга беремби? Эмне айырмасы бар? Ал деле эркек, бул деле эркек. Аларды теңип болбойт. Айырмасы асман менен жердей. Сенин түйүңө жетебиз, Абу Талиб. Эмне кылсаңар кылгыла. Бул ишиңерге макул эмесмин. Эй, бир тууганымдын уулу, уруубуздун башчылары мага келип, аларга айткандарыңды мага билдиришти. Мага да, өзүңө да боору оорут. Экөөбүз сен көтөрө албаган жүктү үстүбүзгө жүктөбө. Урууңа жакпаган сөздөрдү айтуудан эми баш тарт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям авасын динге келди. Ал биз тарапта деп ойлоп жүрчү эле. Бирок анын мындан ары жардам бере албастыгын укканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "О абаке, күндү оң колума, айды сол колума алып беришсе да, мен динимди жайылтуудан баш тартпаймын. Аллах Таала же исламды дүйнөгө жайылтат, же мен ушул жолдо жанымды берем." Пайгамбарыбыздын бул жообун уккан Абу Талиб ыйлап мындай деди: "Эй Мухаммад, ишиңди уланта бер. Уланта бер, эй авамдын баласы. Каалаганыңды кыл. Мен сени эч качан эч кимге бербеймин." Абу Талибти пайгамбарга жардам берүүдөн баш тарткан турбайбы? Эй Аллахтын элчиси, Аллах өзү сага жардам берсин. Эй Хашим уулдары! Эй Хашим уулдары! Баарыңарды калыстыкка чакырам. Мухаммадтын айткан сөздөрүндө жалган барбы? Жаман нерсеге үйрөтүп жатабы? Өзүңөр таразалап көргүлөчү. Иним чынчыл, аманаткөй. Силер менен көп жылдар бою жашап келет. Алдабайт, кыйынчылык келтирбейт. Сыйкырчы эмес, акын да эмес, жинди да эмес. Биз Абу Талиб жана Мухаммад менен биргебиз. Баарыбыз силер менен биргебиз. Баарыбыз силер менен биргебиз. Баарыбыз силер менен биргебиз. Мухаммадты коргойбуз жана колдойбуз. Мухаммадтын кылгандары көз боемочулук жана адашууда, эй Абул Хакам. Ооба, ал деген Кудай алмаштырбадыбы? Күн сайын анын дини кеңейип баратат. Би менен кулду теңештирди. Биз менен күрөшөм дейби? Ал биздин сооданы өнүгүп өсүшүнөн да кур калтырып жатат. Кана айкел алгандар азайып, жоголуп баратат. Жада калса, элдин мурдагыдай жүрөгүнөн үчүн алган би боло албай калдык. Эгер Мухаммадтын алып келген дини акыйкат болгон чакта да, кулдарыбыз менен кызматкерлерибизди өзүбүзгө тең кылууга жол бербейм. Анда ата бабаларыбыз тутунуп келген динди башка динге алмаштыра берсиң дегениңби? Кабатыр болбо. Абу Лахаб муну жөн коет дейсиңби? Ал өзү эле тынчытат. Күн өткөн сайын мусулмандарды кыйноо, аларга азап берүү күчөй берди. Ай, сүйлө. Дагы эле Аллахың жалгызбы? Аллахтан башка Кудай жок. Мухаммад анын элчиси. Ясирдин үй бүлөсү эң алгачкы шейит кеткендерден болду. Бутпарастар аларды дининен кайтаруу үчүн катуу азап берип, ырайымсыз түрдө кыйнап жазалашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аларга келип: "Сабыр кылгыла, эй Ясир үй бүлөсү,
чындыгында силерге бейиш берилет деди. Сумая жананын күйөөсү, уулу Аммар. Кайтпасаңар мына. Ошентип Сумая исламдагы эң алгачкы шейит аял болду. ما زلنا نعذب أصحاب محمد ونمكر بهم. Бул кыйноолор жаңы динден кайтышмайынча улана берет. Бул дин түшкө кирмей болду. Биздин кудайларда акарат кылышкан шүмшүктөр десе. Колуңдагы күчүгүңдө сага сөз кайтармай болду, Абу Лахаб. Силер тилиңерди жутуп алгансыңар. Акмак аял десе. Жоголчары. تضربني يا أبا لهب. Мага кол көтөрдүңбү, Абу Лахаб? Эми сага акмак болуп көрүнүп калдымбы? Жалоруп сага камкордугумдун жогу ушул болду. Менин ажалым сен болот белең. Жок, сен али менин самыныма кир жуубаптырсың. Менин ким экенимди эми көрөсүң. Бети жок бетпак. Капырлардын мусулмандарга азап берүүсү күчөп, кыйноолору сөөктөн сөөк өтүп жатты. Бул Билал. Көбөлүп беремин, Аллах жалгыз. Мухаммадтан баштап. Болбосо бул жерде күнгө какталып өлөсүң. Ал жалгыз, ал бирөө гана. Кудайыңдан кайтпасаң, жаны ооруткан азап беремин. Карап тур. Ал жалгыз, ал бирөө гана. Диниңден кайтмайынча сага ырайым жок. Жүзү карагул. Мына ушундай күндөрдү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сабырдуу, чыдамкай сахабалары менен бирге баштан өткөрдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Сафа дөбөсүнө чыгып, бийик үн менен элди чакырды. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "О Курайш эли, мен силерге ушул тоонун аркы жагында же тигил тарабында атчан душман бар. Эртең менен же кечинде кол салат деп айтсам ишенесиңерби?" дейт. Ооба. Ушул күнгө чейин сенин оозуңдан чындыктан башка сөз укпадык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Андай болсо, мен силерге келе турган чоң азаптан кабар беремин" деди. Балекет сага. Ушул арзуаган нерсе үчүн бизди жыйнадыңбы? Аллах мага жакын туугандарыңды акырет азабынан коркут деп буйрук берди. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
رحقنا المختوم غالي وحبك مالينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا غالي وحبك مالينا في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط مادت ايدين بنقول وراك اليوم امين عالجنة ودينا وصلت رسالتك يا نبي